Assalamu alaikum ustaz deydi. Birinci surani çiğip koyup tur. Allah razı olsun. Çapayın degen eken de boru orup kettir kalsaksa. Ekinci surosu deydi. Erkek ayalın deydi. To'liq bir ilova menen жазасыз. To'liq kamsız kılam deseniz alayga barışınız gerek bolup kalat da. Erkek ayalın to'liq kamsız kılganга мүмкүнчүлүгү bolup turup ütür kılasız. Ayalın iştetse күнөөкөр болот. Күнөөкөр болот. Анткени Куранда айтып атпайбы? Вақарна я нисаан наби вақарна фи буютикун. О пайгамбардын аялдары үйүңөргө отургула дейт. Бирок муну дагы да терең түшүндүрүш керек да, карачы буларды дейт да. Эмне үчүн үйүндө отурат аял заты? Үйүндө отуруп такыр чыкпай коюш деген эмес. Өтө зарылчылык маселе менен чыгып, балдардын тарбиясы, илим билим үчүн отуруш керек. Ал отуруш менен болот экен да. Отурбаса жөн эле болбойт. Мисал биз деле келиңиз, мен келдим дагы сабактын 2 сөз кооз кийинип келип, мынтип кыйшаңдап туруп, арнамдай кылып туруп сүйлөп кетип, анан кетип калсам болбойт да, аны менен илим чыкпайт да. Ол элдин көңүлүн алыш керек, күлдүрүш керек, күйүш керек, күйүттү билдириш керек. Ол сабак айтыш үчүн бир канча Куранды окуп келиш керек, бир канча дубаларды, Кудай сөзүндө таасирлүү, Кудай ушу сөздөн кемчилик кетирип, Кудай келген адамдар пайдалуу кетсин, Кудай Кыргызстандын канча себептерди кылып садака чыгарып кетесиз бул нерсеге мисалы. Дегендей, баланын бала болуп калыптаныш үчүн мамлекет сакталыш үчүн эне отуруп көңүл буруш керек. Муну мусулман эмес Жапония мамлекети түшүнүп алган азыр. Аял затын декретке чыгганда бул биздин бир жаран болсо да мамлекетибиздин келечеги болот. Ошону тарбиялап жеткирсин деп акчасын бөлүп берет керек болсо. Капыр кылып аткан нерсени биз эмнеге арданышыбыз керек? Мүмкүнчүлүгүңүз болуп туруп жеңе сыртка чыгарып койгонуңуз бул дүйнөкорлук болуп эсептелет. Балдардын тарбиясына кош көңүлдүк. Нянка багы башка ал мээрим, эненин мээримин төгүп бере албайт. Ошо бак менен алып келген сайын балаңыз ошонун эне мээрими тутуп, мында мээрими жок болуп калат. Туура эми ошон үчүн аял затыны камсыздаңыз, аял заты үйдөн балдар мыкты окусун. 11 класс бүткөнгө чейин 5 тилде окутуп койсун. Мыкты каарылар бар. Мына Насрулла каар жана башка деген каарылар бар. Таш каарылар да булар. Ибрахим каар Апчыкыздын күйөө боласыз. Сурадык. Кантип Куран бекен болуп атат силерде? Сыр эмне десек, энебиз эркелетип, жаш кезде кызыктырып жаттатып койгон, ошон үчүн эсибизден чыкпайт дейт. А көрсө, эне менен баланын байланышы бөлөк болот экен. Эненин үйрөткөн сөздөрү өмүр бою баланын эсинде калат экен. Жаттаткан бир аятты жакшы сөз тарбысы өмүр бою эсинде калат. Анткени эненин көңүлү балада да. Ошон үчүн этиятташыбыз керек да, үйдө отурсун дегендин мааниси ушул.